Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Батирин мажбурлап саттырып, Бишкекте аялдын көп акчасын алдап алгандар кармалды. Бишкекте өздөрүнүн УКМК кызматкерлери деп аялдын ири суммадагы акчасын алдап алгандар кармалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы кабарлады. 21 апрелде милицияга ЭК аттуу аял арыз менен кайрылган. Анда белгисиз жарандар бейтааныш номерден чалып, өздөрүн УКМКнын кызматкерлерибиз деп тааныштырып, депозиттик эсебинен 300 000 сомун банктык эсепке котортуп алышкан. Андан кийин аялдын Бишкектеги батирин 74 000 долларга мажбурлап саттырып, түшкөн акчаны бир нече банктык реквизиттерине котторушкан деп айтылат маалыматта. Аталган факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин алдамчылык негизинде иш козголуп, 19 жаштагы улан менен 45 жаштагы киши кармалган. Шектүүлөр жашаган үйдү тинткенде банктык эсеп карталары, ар кандай төлөмдүн квитанциялары, сим карталар жана белгисиз маркадагы тапанча, газ менен аткан ок-дарысы жок табылган. Алар учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө жүрүп жатканын айтышты. Урматтуу Россиядагы, Москвадагы мекендештер, сиздерге өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка, регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС бардык Россиянын аймагы боюнча жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленый карта Сахаровадан Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биз менен байланыш +7 997 388 36 32, WhatsApp +996 556 80 90 52. Аталган номерлерди сактап алып, биздин кызматты колдонуңуздар. Ылдам жана бат. Аксыда сел жүрдү. 2 майда алдын ала маалымат боюнча 18:00дөн 18:10 чамасында Аксы районунун Ак суу жана Сары Челек айыл аймактарында мөндүр аралаш жааган жамгырдын кесепетинен төмөндөгүдөй кырдаал түзүлгөн. Бул тууралуу Өзгө Чыгырдаалдар министрлигинен маалымдашты. Сары Челек айыл аймагынын Кызыл Туу айылындагы Баатырбек тилкесинде 2 сел сайынан суу 10 турак үйдүн короо жайын каптап өтүп, Баатырбек тилкесинин Сары Челек Кербен автоунаа жолуна кум шагылдарына агызып келген. Мындан улам автоунаалардын өтүүсүнө тоскоолдук жаралган. Жерине Аксы райондук Өзгө Чыгырдаалдар министрлигинин куткаруучулар тобу, Өзгө Чыгырдаал министрлигинин мониторинг жүргүзүү, болжолдоо департаментинин жетектөөчү адиси аталган аймакка жерине чыгып кетишкен. Аксы район акиминин биринчи орун басары, жергиликтүү номер 12 жол тейлөө ишканасынын жолчулары, Сары Челек айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү иш алып барышууда. Аксы район аппарат жетекчиси Кербен шаарында штабты жетектөөдө жана көзөмөлдөөдө. Ушул эле күнү Ак суу айыл аймагынын Төө басты айылында Коктоголоттордон түшкөн сел болжол менен 1,5 метр ички чарбалык жолдун бетин жууп, айрым жерин бузуп кеткен. Жол каттам токтогон эмес. Мындан сырткары 5 турак үйдүн короо жайын каптап өтүп, турак үйлөрүнө кирген эмес. Айылдын 3 социалдык мекемесин сел суулар каптаган. Binance компаниясынын негиздөөчүсү Чан Пен Чжао Кыргызстанга иш сапары менен келди. Дүйнөдөгү эң ири криптовалюталык Binance биржасынын негиздөөчүсү Чан Пен Чжао 3 майда Кыргызстанга иш сапары менен келди. ысык-көл эл аралык аэропортунан ардактуу коноктуу президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыктын башчысы Азамат Кадралиев сый урмат менен тосуп алган. Сапардын алкагында президент Садыр Жапаров менен Binance компаниясынын негиздөөчүсү Чан Пен Чжаонун эки тараптуу сүйлөшүүлөрү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларын өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин биринчи жыйынына катышуу мерчемделген. Ошто Фирдаус мечити снос болуп жатат. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин таңкы рейд учурунда берген тапшырмасына ылайык Волгоград көчөсүн кеңейтүү боюнча иштердин алкагында бул көчөдө жайгашкан Фирдаус мечитин буздуруу иштери башталды. Бул тууралуу мэриядан кабарлашкан. Ошондой эле аталган көчөдө жайгашкан конок үйүнүн жолго чыгып кеткен тарабы бузулуп, алып салуу боюнча ээлерине эскертүүлөр берилип, тиешелүү кызматтар тарабынан мыйзамдуулугун текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары Волгоград көчөсүнүн номер 2Б дарегинде жайгашкан турак үйдүн ээлеринин макулдугу менен курулушту жылдыруу, жолдо бошотуу боюнча иш алып барылууда. Өзүн УКМК кызматкерлерибиз деп жарандан 5 миллиондон ашык акча алган алдамчылар кармалды. 6 мартта Бишкек шаарынын Ленин райондук иштер башкы башкармалыгына ЧС аттуу жаран арыз менен кайрылып, белгисиз жарандар бейтааныш абоненттик телефон номерлери аркылуу өздөрүн улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлерибиз деп тааныштырып, 3 банкта турган депозиттик эсебинен 5 миллион 292 миң акча каражат белгисиз банктык эсептерге котортуп алышканын билдирген. Бул тууралуу ИИМден кабарлашты. Бул факт боюнча Бишкек шаарынын Ленин райондук иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. ИИМдин
Кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө банк реквизиттери аркылуу төмөнкү адамдар аныкталган. Дроперлер алдамчылар тарабынан уурдалган акчалардан акталай алуу үчүн колдонулган адамдар 2004-жылы туулган, МН 2004-жылы туулган, 2003-жылы туулган жарандар кармалган. Кылмышка шектүү болгон 5 жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда кылмыш боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кыргызстанга жумуртка импорттоого убактылуу чектөө киргизилди. Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана азык-түлүк товарларынын базардагы бааларын турукташтыруу максатында 1-майдан тартып Кыргызстандын аймагына жаңы тоок жумурткасын импорттоого убактылуу тыюу салынды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен белгилешкендей, чектөө 6 айлык мөөнөткө киргизилүүдө. Белгиленгенде 10 февралдан ушул күнгө чейин республиканын аймагына коңшулаш өлкөлөрдөн импорттолгон жумурткалар катталган эмес. Тескерисинче 2023-жылдын январь-март айларындагы маалыматка караганда Кыргызстандан бир эле коңшу Казакстанга 8.812.800 даана жумуртка экспорттолгон. Бул 2024-жылдын ушул мезгили менен салыштырганда импорттордун көлөмү 10.760.760 даанага азайып, экспорттун көлөмү 8.756.200 даанага көбөйгөн. Мындан улам министрлик дыйкан фермерлерди көбүнө эсе тоок жумурткасы эмес, тоок эти менен иш кылууну сунуштайт. Себеби жылына өлкөгө 91.000 тоннадан ашуун тоок эти кирип, жумурткага караганда тоок эти бир топ кирешелүү багыт. Андан сырткары учурдагы элет жергесинде ар бир үй бүлөдө 30-40 тоок багып, бул дагы ички өндүрүмдүүлүктүн жогорулашына, суроо талаптын төмөндөшүнө алып келүүдө деп айтылат маалыматта. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999-жылы төрөлгөнмүн. Түкөстүнө ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңарбы, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45.000, 50.000 деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах Таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Кыргызстандын быйылкы туристтик сезону ачылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев 2023-жылдагы туристтик мезгилди расмий ачык деп жарыялады. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Өкмөттүн башчысы иш-чаранын конокторун жана катышуучуларын куттуктап, туризмди дүйнөлүк экономикадагы негизги ролун белгилеген. Кыргызстан тармактагы активдүү өнүктүрүп, туристтерди тартууга жагымдуу шарттарды түзүп жатат. Биз жөн гана туризмде эмес, туруктуулукка, жаратылышты сыйлоого жана маданий көптүрдүүлүккө негизделген туризм философиясын сунуштайбыз деген ал. Касмалиев туристтик сезонунун ачылышына арналган салтанаттуу иш-чараларга катышып, кол өнөрчүлөрдүн эл аралык жарманкесин көрүп чыккан. Ал жерде адаттагыдай эле боз үйдү тесттиги боюнча сынакта болгон. Андан соң Туризм 2030 Борбор Азия бирдиктүү туристтик мейкиндик катары эл аралык форумунун салтанаттуу ачылышына барды. Борбор Азия өлкөлөрү үчүн бирдиктүү визасыз аймакты түзүү боюнча президент тарабынан айтылган демилгени өзгөчө белгилеп кетким келет. Ал өлкөлөрдүн маршруттарын, кызыктуу жерлерин жана маданий байлыктарын бир туристтик пакетке бириктирип, эс алуучуларга бардык аймактарда эркин саякаттоо мүмкүнчүлүгүн жаратууга багытталган. Мындай трансчегаралык форматты түзүү Борбор Азиянын глобалдык туристтик картадагы позициясын бекемдеп гана тим болбостон, ишенимди аймактык интеграцияны чыңдоо жана Борбор Азия меймандостуктун аймагы жалпы брендин илгерилетүү үчүн маанилүү кадам болот деп белгилеген министрлер кабинетинин жетекчиси. Ош облусунда 3 айда 7,5 миллиард сомдук айыл чарба продукциясы өндүрүлдү. Ош облусунун айыл чарба тармагында 3 ай ичинде 7 миллиард 552 миллион сомдук продукция өндүрүлдү. Бул тууралуу Ош облусунун социалдо-экономикалык өнүгүүсүнүн 2023-жылдын 1-квартал боюнча жыйынтыктоочу коллегиялык жыйынында белгилүү болгон. Маалыматта белгиленгендей, бул өлкөнүн айыл чарба продукциясынын жалпы көлөмүнүн 18%-ын түзөт.
Борбордук аянттагы жер төлөдө эмне өзгөрүлүүдө? Ушул тапта Бишкектин Борбордук аянтындагы Манастын эстелиги жана анын астындагы жер төлөдө реконструкциялоо иштери кызуу жүрүп жатат. Андагы оңдоо иш үстүбүздөгү жылдын март айында башталган. Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Болотбек Апиловдун айтымында, азыркы учурда курулуш материалдары, техникалар жана жумушчулар жетиштүү. Иш өз мөөнөтүндө аяктай турганы белгиленди. Атай кетсек, буга чейин Ала Тоо аянтындагы Манастын эстелигинин астындагы жер төлөөгө суу кирип, конструкциялардын бузулуусуна алып келгенин, эстелик турган жердин асты урап калышы мүмкүн экенин кабарланган. Чолпон Атада Run the Silk Road 2025 эл аралык марафону ийгиликтүү өттү. Бүгүн Чолпон Ата шаарында туристик сезондун ачылышынын алдында Шанхай кызматташтык уюмунун Run the Silk Road 2025 эл аралык марафону өттү. Иш-чаранын салтанаттуу ачылышында министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев сөз сөйлөдү. Өз сөзүндө Төрөбаев ШКУнун Run the Silk Road 2025 эл аралык марафонунун катышуучуларын жана конокторун куттуктаган. Ал бул иш-чара спорттук жетишкендиктерин аянтчасы гана болбостон ШКУга кирген мамлекеттердин ортосундагы достукту чыңдоого салым кошуп, жарандарды активдүү жана сергек жашоого үндөй турганын белгилеген. Минкап төрагасынын орун басары президент Садыр Жапаровдун жигердүү колдоосунун аркасында өлкөдө спортту өнүктүрүүдө олуттуу жылыштар болуп жатканын белгилеген. 2024-жылы тармакты каржылоо 2 эсеге көбөйүп 2 миллиард 141 миллион сомду түздү. Ал эми 2025-жылы 2 миллиард 445 миллион сом бөлүү пландалууда. Өлкөдө жаңы спорт объектилери, анын ичинде эл аралык футбол ассоциациясынын стандарттарына жооп берген Борбор Азиядагы эң чоң стадион курулууда. Кыргыз спортчулары эл аралык мелдештерде жогорку көрсөткүчтөргө ээ болуп, 2024-жылы 835 медалды өлкөгө алып келишти, деди ал. Бакыт Төрөбаев ошондой эле Кыргызстандын жагымдуу туристтик өлкө катары популярдуулугу өсүп жатканын белгиледи. Ал жергиликтүү калктын кайталангыс табияты жана салттуу меймандостугу мындан ары да дүйнөнүн 4 бурчунан спорттуу жана активдүү эс алууну сүйүүчүлөрдү өзүнө тартат деген ишенимин билдирген. Марафондун алкагында жөө-күлүктөр төмөнкү аралыктарга жарышты. Марафон 42,2 км, жарым марафон 21 км, 10 км жана 3 км. Ошондой эле скандинавиялык басуу